Сооротуучу Кудай. 29-март. Жашооңдо сен көп изденесиң, бирок бирөөлөр сага акыл кеңеш беришин каалабайсың жана кабыл албайсың. Анткени туура эмес кеңештердин кесепетин көрүп калгансың. Бир нерсени айткым келет. Эч качан жаңылбаган, эч качан туура эмес кеңеш бербеген бир кеңешчи бар. Ал дайыма сенин жаныңда. Ал дайыма сени укканга даяр. Ал дайыма жардам бергенге даяр. Ал жараткан Кудай. Ал түбөлүктүү, эч качан өзгөрбөгөн, жардамын эч качан аябаган боорукер Кудай. Жашооңдун ар бир күнүндө андан кеңеш сура, андан жардам сура. Чын жүрөктөн Кудайдын жардамын алууну кааласаң, ал жардамды сен сөзсүз аласың. Жана анын кеңеши сени эч качан туура эмес жолго алып барбайт.